Сан миң жылды жапырып, самандай кылып сапырып, кылкылдаган туу кармап, кыргызда бураан чакырып, Манаста бураан чакырып, эрдик менен шердикке эл жүгүн кошо батырып, журт намысы дегенде жулунган суудай ашыгып, кастарын тиккен жандарды кабылан мисал качырып, намыска боюн ширетип, нар буурадай жирешип, ак калпак элдин ар качан азаттыгын тилешип дегендей, бу эгемендик алганга чейин эчен эрлердин башы канжыгада каны көкөрдөй кете берди. 20-жылдарда үркүм болгонго чейин дагы Ташкентте губернатордун жардамчысы болуп жүрүп, кийин ошол Ташкенттеги Средазбюро деген Советтер Союзундагы экинчи чоң уюмду башкарган эки кишинин бири Төрөкул Жанузаков болгонун бүгүнкү күндө көп кишилер билбейт. Бул киши кайдан чыккан, кандайча аяка барып калган, ошол кездеги билимсиз деп эсептелген кыргыз элинин ичинен орусча суудай сүйлөп бир нече тилди билген бул жигит кандайча пайда болуп калды? Эми ушун колдон колго алынып эле улам чоң жетекчилик кызматтарга көтөрүлүп жүрүп отурду. Мына ушунун баарын бүгүн кеп кылсак дейбиз. Анын трагедиялуу өмүрү жөнүндө да айтпай кое албайбыз. Анткени 28 жашында жайрап отурат бул көрүнүктүү инсаныбыз. Бул жөн ажал келсе, оору болуп кетсе дагы адамда арман болбойт экен да. Бул кутумчулардын колунан, ичкүйдүүлүктүн азабынан, көрө албастыктан, же болбосо шовинизмдин курманы болуп кеткен кезде анан өмүр бою өчпөй турган бир ыза калып калат улутта. Төрөкул Жанузаковдун өмүр баяны дал ушундай.